Достор, жолго чыксаң жорго мин. Менин жоргом буйруса эфирге даяр. Анда эмесе кеттик. Кечиңиздер менен ардактуу көрүүчүлөр, коомдук биринчи канал жана Нурбаев's Life YouTube каналы автокараоке долбоору. Бүгүн бизде конокто Ая Садырова. Кара кашты какпачан, кадыр билбес жансызга. Жүрөк оту жакпачан, жанымда мунун сизде. Кирпигинди ирмебеч, көзүмдү көрөйүн. Арбачы сүрдү бич, ажарымдан өйүн. Карегинде кайтоокуду кетеримде бурулуп таяла окудум улам улам билең турган жери бар экен. Багыштадым делимди, сүйүмү өстүрдүм да, сага сундум гүлүмдү. Барыңды бир көрдүм да, багыштадым делимди, сүйүмү өстүрдүм да, сага сундум гүлүмдү. Карегинде кайтоокудум кетеримде бурулуп таяла. Может, еще раз? Ты давно не пела, честно, давно. Я все слова забыла. Да нет, нормально. Точно? Да. Ну, хорошо. Кандайсыз? Не жаңылык Ая? Кааласаңыз кыргызча, орусча тил араштырсаңыз болот. Толугураак жооп болуш үчүн. Все хорошо, очень много. Последние 2 дня. Не жаңылык. Последние 2 дня ездила туда-сюда. Колесила по Кыргызстану. Кыргызстан ичинде? Гастроль бу? Да, и гастроли, и дела были, и... Кайка барып келдиңер, мейли, ошондон баштап. Очень много куда. На Исыкуле была. На Исыкуле. Прям түштүңөрбү? Сылоо. Ая, сен менен бир жол чабасың жок. Вот, честно говоря, я начала петь где-то вот прям по-серьезному, в 6 классе. В 6 классе я взяла гитару в руки. Ну, я обучалась на скрипке играть. Но мне скрипка не очень нравилась. Я попросила маму, чтобы я пошла на гитару. Она сказала: хорошо, ты пойдешь, но при этом ты должна пойти на домбру, потому что я училась же в Казахстане. А, да ты че? Да, кумус, домбра — это казахский инструмент, он похож на кумус. О, кайсы шаарда? В каком городе? Тарас. Джамбул. Сен ушул жерде төрөлдүң бу? Ушул жерде төрөлдүң? Нет, я в Бишкеке родилась. Бишкеке родилась, да? В Бишкеке, просто у меня папа военный, он ездил постоянно по городам, его куда только не отправляли. Даже в Германии он был. Вот, и там он остался, потому что папа. Ему там понравилось, он там остался. Что домбра? Вот, и я пошла играть на гитаре, и тогда я сочинила свою первую песню. Тогда я первый раз влюбилась. Кайсы класста? 6 класс. И кимди жакшы көрүп калдыңыз? Его звали Есым. Как? Есым, это казахское. Есым? Да, это первый раз, кстати, я говорю об этом. Есым. Ох ты. Нет, ну вот я влюбилась, я жила на 4-м этаже, он жил на 3-м этаже. Ну, я очень его любила. И тогда я начала петь, может быть, именно он и был таким мотиватором моим, чтобы я запела. Ал билеби? Есім?
Ну, конечно. Он сам меня любил. Но потом он уехал в Алмату, и все так и закончилось. Эме болгон тура мында эрге болгон тура мотивация берген ошол эсим болот тура. Мне кажется, что да. Ага. В каком году переехали в Бишкек обратно? Где-то в 1999 год, где-то так. 99. Я поступила сюда в 3 университета. Мгм. Я не Бишкек? помню, да, как мне это удалось. Ну, в общем, я там делала Кайсылар? что-то. Я поступила в КГНУ тогда, потом Славянский и МУК. А нет, не МУК, это БГУ. И я приехала здесь, когда сдавала экзамены, я потом пришла на свои результаты, посмотрела, и там на 2-м месте я была. И я подумала, ну ничего себе, оказывается, у меня есть мозги. Ну как бы так, да? Шекеле катышуучу болчу. Да. Шекеле участница болуп анан. Иди, там было 120 человек вообще-то. Эки эле катышып, экинчи орунду алып. Убакытты жаргылчак менен салыштырса болот. Ал кыймыл аракети менен бардыгын майталайт. Ал эми биз эң баалууларын чогултуп алууга аракет кылабыз. Өзүң жана жакындарың үчүн. Убакытта турмуш сыяктуу эле өзгөрөт. Бирок эң маанилүүсү муундан муунга сакталып келет. Ал бизди бактылуу кылат. Ал бардык учурда бар жана дайыма эң баалуу болот. Алия ар бир үйгө жылуулук жана камкордук. Автокароки долбоору бизде конокто Ая Садырова оңой менен интервью бербейм дейт, бирок бизге мүмкүнчүлүк буйрду. Кол чабуулар. Снова диким холодом гонимая, снова улицы бездомно одиноки. Я бреду вдоль фонарей всеми забытая, мои мысли о любви совсем упоки. Я не знаю, как мне быть, ты подскажи мне, я в тупике. И уведи меня куда-нибудь, чтоб я забыла, твоя любовь дает мне силы, мама. Мама, ты прости меня за боль, что я причинила. Мама, мама, как хочу я быть с тобой в диких волнах, в диких снов. В этот момент мы всегда здесь, в этом моменте мы все друзья прикалываются. Но это песня, которая... Это моя песня. Я слышал это уже. Тоже, по-моему, лет 10, да? Даже больше. Я хочу подарить тебе свои мечты, исполнение которых заслужила лишь ты. Я хочу забрать все темные в жизни твоей, чтоб никто не смог обидеть мою маму. Сколько ты перенесла, сколько пережила. Я преклоняюсь перед тобой всей душою до дна. Я бы хотела быть похожа хоть чуть-чуть на тебя. Ты идеал мой, моя вечность, ты мама моя. Мама, о, мама, как хочу я быть с тобой. Мама, быть с тобой в лютый холод, в дикий снов. Мама. Всем маму. Всех маму люблю. Ава. Мамаларга керек тазим. Апалар. Аталарга да тазим. Баке, жеңер, честе, кошуна. Ая, эмне болуп жаралып калды? Тоже кайсы жылы? Былырды укканбыз, билебиз. Я эту песню написала где-то, по-моему, 9-10 класс. Тараста. Мама тогда,
она же не слышала. Первый раз я вышла на сцену у Асуль Молдокматовой. Это было в ресторане, где-то по Южной магистрали, по-моему, я точно не помню. Я вышла на сцену, и самое интересное, 2 дня у нас должен был быть показ, что-то там, конкурс причесок, что-то такое. Первый день у нас там кто-то позвонил, сказали, что подложили бомбу. Да представляешь, это мой первый выход на сцену, на большую. Ресторан, да, был? Да, подложили бомбу, всех, короче, вывели. Парасын балдар алған жоқ па? Вернись деп. Қошыналар с другого подъезда. Нет. Мы уже не выступали. На второй день мы вышли. Мама никогда не слышала, что я... Она даже не знала, что я написала эту песню. И я помню, я вышла на сцену, у меня руки вот так тряслись. Они до сих пор у меня трясутся, в принципе. Ну, от волнения я всегда волнуюсь. Ну, первый выход это особенно. А тогда, да, я помню, я вот так пела, и смотрю на свою руку, она у меня прям... И вот так... И мама сидела, и тогда у меня был парень. И он мне потом рассказал, что мама вот так слушала, говорит, твоя мама слушала и заплакала. Вот да. Тогда, да, вот именно тот момент, вот когда говорят, чем ты гордишься в этой жизни, наверное, тот момент, да, вот это один из самых моментов, самых главных моментов в моей жизни. Потому что моя мама услышала эти слова, но она тогда, до сих пор она говорит, как ты такая малявка, такая маленькая, какую ты мне боль причинила, почему ты такие стихи писала? Я говорю, мама, это я, наверное, на будущее писала. Из чего? Да. Келечекте. Ну, я надеюсь, что я хорошая дочка. Самый такой запоминающийся фестиваль был на Кипре. Как он назывался? Ой, там мы каждый день ездили, на 10 или на 14 дней ездила, я помню. Первый день я вышла, нужно было там же вживую петь. Я, в общем, все слова скомкала, все забыла. И делала только Кыргызстан, а потом я вышла, и там кыргызы подошли, я говорю, блин, я так все перепутала, я так переживала еще. Они говорят, да нет, Тая, все нормально, мы главное Кыргызстан. Поняли? Услышали. Да. Это я сочинила тогда, когда я полюбила Кыргызстан. Когда я сказала маме, мама, спасибо большое за то, что ты меня отправила на мою родину. Потому что я не понимала слова родина. Я не понимала, насколько это может быть. Ушулар, достор, бул ырдын минусун албай калып, плюсун коюп жатабыз. YouTube'га кирип, азыр тоодобуз, кантип Wi-Fi кармап атат. Жылдыздай жаркырагын жана бергин. Это плюстун үстүнө ырдайбыз. Чогурдагы. Жылуулук мериминди мага бердин. Тилимин жараткандан өзүңө мен колдосун сени дайым кыргыз жерим. Кыргызстан ата мекен, кымбатымсың ала берген. Кыргызстан ата мекен, кызматыңа даярмын мен. Кыргызстан ата журтум, кыргыз элдин жөлөгүсүң. Кыргызстан ата журтум, ата энемдин көңүлүсүң. Ар дайым аман болгон ата мекен. Ардактуулуу кыргыз эли менен өркүндө өсө бергин кылымдарга. Бар болгун ата журтум, урубай сен. Кыргызстан ата мекен, кымбатымсың ала берген. Кыргызстан ата мекен, кызматыңа даярмын мен. Кыргызстан ата журтум, кыргыз элдин жөлөгүсүң.
Кипрдагы мекендештерге арналган. Монт кол көтөргөн. Да бир жолу кубанычтабыз эфирге келгениңе. Сара көрүнүп кетти? А? Тоже показалось. Талант келгенде болуп кетти да. Кыскасы, О! Привет! Салам алейкум. Кандайсың? Сен мага привет дедиңби? Кандайсың дедим? Талант кандай? Жакшы. Жакшыбы? Иштер кандай? Жакшы. Кудайга шүкүр. Автокараоке кош кел. Рахмат. Жанатан бери ая менен сонун ырларды ырдадык, апабызга арнап, Кыргызстаныбызга арнап өзүнүн хиттерларын ырдады, Кудай буйрса. Анан неожиданно кирип келдиң го. Той бар беле? Кайда жок болчу. Бар экен азаматсыздар. Акыркы 2 кырыңар бар, азыркы учурда. Дуэт. Биринчиси сен менин түшүмсүң деген чыгарма. Кайрымдуулук благотворительный концерттен аябка жолугуп калдык. Ага чейин ойлонуп жүргөм ким менен ырдайм деп. Анан аяга жолуккандан кийин 1-2 күндөн анан эстеп туруп анан кийин сунуштадым. Баш тарткан жок. Сон андардабайлыбы? Ырдайлы. Кайсыдан баштайбыз? Кандай музыка коёсуңар, гитара менен кетсең, гитара. Биринчи гитара менен ырдап көрөлүбү? Мейл. Өттү мезгил сен өчпөдүң көңүлдө жүрөгүмдөн орун алдың өмүрдө недир билбем түштө бирге жашайсың эске салып күндөрүмдү эске салып күндөрүмдү көрүндү атын мен чуркатып барытпай махаббатым мен жолугу кайыкпай уламыйык сезилдим bir kılımdan bir kılımga Yaşay berim gündürdü Sanamda sen görgün jakşı düşümsün Sağaylanıp yaşay berim Bir bolup kaytalanıp gülönüp Oyloruma günü dönüşür Sezimin günündösün jarkıtıp Ömrümde özümü sev Жакшы көрөмүн. Эме кыласызарбы? Комус менен да чертесиздерби? Ушул нерди? Ай, мен алчмас, баяндап. Я на скрипке вообще должна. Аккордеон алчы, момдай да аккордеон. Аял ачкы силегенди. Кандай болот? Жакшы элеби я талант. Пландар кандай болот? Именно вот чыгармачылык жактан. Дагы дуэт жаралабы? Же
экөөңөргө эле суроо талант өзүнчө жазган ырың болобу же ушу менен бүттү только ая менен ырдайсыңбы кел эме чынында эле өзүбүздүн инстаграм баракчабызда деле көп жазышат да бир ырды ырдасам ушул ырды ая менен ырдасаң сонун болмок экен деп эле кайра элечи мен өзүм деле сонун ырдабаймбы кудайым буюрса азыр мындай жашырын түрүндө секрет кылып туралы элдин ыры эмес бир жаңы жакшы бир чыгарманын үстүндө иштеп жатабыз ага дагы кудайым буюрса жакында күбө болосуздар бул биринчи жолу сиздерге айтабыз эрмек ооба интервью эч кимге айтпай жүрбөйлү жакшы бир ыр жаратабыз кудайым буюрса ая билет да ал ая көзөтүп аткан ая да сага да айтам контролдо койсо аяга да жазат экен инстаграмдан баягы тиги 10-15 жыл мурун ырдагандарычы жаңы чыгып аткан ырлары ошого жарышат экен талант менен ырдасаң болмок депчи эскиларга что-то не хватает кара кашты какпа жаным дегендерге ошол жерде жанына бир эме керек болчу дейт да талант керек болчу дейт таланттуу бир талант да биз ай экөөбүз өз группа кылып алышыбыз керек экен ооба ооба как раз нон стоп азыр бошоду да бошоган ордуна биз келдикпи дуэтчилер жок сен нон стоп боло албайсың нон стоп 2 деп стоп нон деп стоп нон Кудайдан айткан маңдайга дос деген үйүт куш болот бир болгон жаман жакшыда дос деген сендей дос болот дос деген сендей дос болот жылдыздар уда жанашып адамга адам туш болот бир болгон өйдө төмөндө дос деген сендей дос болот дос деген сендей дос болот аншлаг болот деп койчу деген аншлаг барга көкпөй жокко шөпөгүн досум бары төт бары калат экен досум кааларым сага ден соолугуң болсун мазмун ушундай достум барга көкпөй жокко чөпөгүн досум бары төт бары каалат экен досум кааларым сага ден соолугуң болсун мазмун ушундай мазмун ушундай мазмун ушундай бул достук браво ассалому алейкум алейкум ассалам жакшы абдан кубанычтабыз сен рахмат мен да кубанычтамын биздин автокараоке долбоорубузга кош кел рахмат эмне жаңылык акыркы жаңылыктардан өзүңдө эмне жаңылыктар болуп атат өзүмдө акыркы жаңылыгым мен сахнада жүргөнүмө 2005-жылы 60 катоо деп түзүлгөнбүз да биринчи ырдап жүргөндө эле сагынам сени сагынам иниң менен чыккансың ооба иним анан кийин клипте айда бирок радиолордо эля примердиева болуп калбадыбы кайраттын аялы эля ырдаганда биринчи сен менен чогуу ооба биринчи радиодо кеткен анан эля шартка байланыштуу ырдабай калып биз менен анан айда деген кызды алганбыз клипте ошо айда анан айда да турмушка чыгып кетип анан кийин иним экөөбүз ырдап анан кийин чото бир колубуз же бир бутубуз жоктой болуп калды самат беле самат кандай жүрөт самат саматтан баштайлы самат жакшы самат азыр өзүнүн убакыт сааты болбой атат жанымда колдоп коштоп жүрөт клиптериме тартылып жүрөт анан ар бир адамдын баягы
эргүү деп илхом дейт го, эргүү. Адамдын өзүнүн эргүүсү келгенде, желаниясы болгондо аны ырдайт экен да. Мен өзүм эргүүм келип, желаниям болуп ырдап чыктым, өзүм жалгыз. Эми ал өзүнүн убакыт сааты келгенде ырдап чыгар. Буюрса, ойлотпойм тиги Самат экөөңөр ырдап дуэт болупчу 60 болуп, анан тиги сен акыркы күндөрү Ая менен ырдатпайсың. Ошо Ая менен ырдатканга таарынып, немен Мен извинять этип койдум деп. Аяк извинять этип койдум мен. Айди экөөбүз ырдап акпайсыз белек. Келчи күнүм баган. Жок, эми Ая экөөбүз ырдаган сен менин түшүмсүң дегенде. Анда да Аянын жолдошу болуп клипти тартылып берген. Колдо айтып атпайм, ошо колдоп коштоп эле жүрөт, бир тууганда эми бир тууган көрөт. Ошол жерден Самат кайрылалы анда. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деп, өзүң үчүн. Атабыздын урматына бир жакшы ырларды жаратып кой. Бул жашоо, бул тарых, эртең ушул не иш кылганыбыз, не пайда алып келгенибиз, бул жашоо ошол нерсе калып кетет деп. Ошол нерсе. Биздин тамашоодон нонейм айткандай, тарыхты албасак да YouTube'да калалы. Интернет YouTube'да калып кетели. Мурат айтканы, тарыхты албасак да YouTube'да калалы. Ошон үчүн Самат, давай, тур. Көз атежең айтмакчы, тура кой. Ошол акыркы жаңылыктарым мына кечээ жакында эле октябрь айынын 6-сында Хабиб Мушташтын мен концерт койдум. Ошол күнүбү? Бир күндө? Бир күндө. Бирок Хабибтин бир интервьюсунда көрүп калдым да. Ошо талант концертин кое турса болмок. Көрө албайбы жеңдерекчи аткели жактан толугу менен кишилер келбей калыптыр. Биздин кыргыз мекендештер барбай коюштур, сөйткөндө талант 60канын концертин онлайн көрөбүз деп үйдө отуруштур да. Анан кичине капа болуп калыптыр. Макгрегорго мейли дейт, анын акчасы бар дейт, бирок мен кичине талантка капамын дейт. Ая түшүндүрүп койсо болмок. Неге? Таныс талашмасын. Барам деді. Саматқа да чалды, Самат албай қойды. Жұмыштан ошо. Ошо мен өзүм ошо концертти да күттүм, анан бойду да күттүм, чын айтканда. Жакшы. Сени да куттуктайм концертиң менен. Ошол менен мезгилде Хабибти да чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кайсы ырга өтөлү? Азыр эле айттым, ушу Бекенин да бир Мандалак тендерин ырдап көрөлү. Бул ырды болсо биз эми нонеймдер менен чогуу ырдаганбыз да. Самат, Кадыр, Мурат өтөбүз. Клип бар болчу. Анан ошолорду эми алар жок өзүм ырдап көрөйүнчү. Мен. Кеттен да звук бербейди. А ти досуң дагы Бекбайке? Бүт ырлар Бекбайке. Бирок Бекбайке бул ырды өзү ырдаган эмес. Вообще. Муну Санжар Бердибековке жазып берген. Ал ырдаган, бирок кайра жаңы вариантын ырдаганбыз. Кеттик, звук беречи. Коргонуңдун четинде койдуң жорга ат байлап, булагыңда сайдагы жаным, койдум маз-маз жүз чайкап. Сөзүңө сөз даяр, көзүңө көз даяр. Жеңеңди кой дегин, жакында той дегин. Оппа, колуңда жогасың кызгандак, жолуң тосо жеңекен кызаңда. Жолдуңду кылып кой дегенсиң, кызганат кожеңен. Куржунуңда кымыздык мандалак, шунун баары жеңесизге арналат. Коруй берсең алтын сиңдиңди, анан канти күйөө балаттан дала. Колуңда жогасың кызганда, жолуң тосо жеңекен кызаңда. Жолдугуңду кылып кой дегенсиң, кызганат кожеңен. Куржунуңда кымыздык мандалак, шунун баары жеңесизге арналат. Коруй берсең алтын сиңдиңди, анан канти күйөө балаттан дала. Колчоолор. Канча бир туугансыңар? Ошол жөнүндө кеп салсаң. Атамдын
Терең жөн. Атам жөнүндө айтып бере берейин анда. Көбү азыр ушул как раз айтып коеюнчу. Эмне себептен 60к дейт да. Ооба. Атабыздын атына коюлган, ушу билбегендерге айтып коеюн 60к деп биз топ болгонбуз, бир туугандар, балдары 60 Кадыров деген обончу болгон. Биздин атабыз маркум атабыз 2001-жылы каза болгон. Бирок биз кичинекей кезибизде эле турмуш шартка байланыштуу эрте атабыздан ажыраганбыз. Апам экөө эки ара жол болуп ортосунан карамашып өтүп кеткен окшойт. Ошол негизи биз 5 бир тууганбыз. 5 бир тууган тең бир эне бир атадан Самат экөөбүз. Калган бир туугандарыбыздын апалары бөлөк да. Мен апаларым да көп да. 4-5 апам бар да. 4-5 апага байма. Балдары Катташасызбы? кадимкидей катташабыз. Бизде жана сен башка апаң же мындай деген сөз мында ойда жок bizde. Эң улуу агабыз бар. Биринчи Өмүрбек деген агабыз бар. Андан кийин Анара деген эжебиз бар. 4 ұл бир кыз. Мен, Самат, андан кийин эң кичүүсү кеңжебиз Канат деген. 5 бир тууганбыз. Бирок 5өөбүз тең мен Канатты го көп деле укпадым кичинекейибизде. Урдаганымча. Бирок байкем менен эжем экөө тең аябай жакшы ырдайт. Байкем гитараны аябай сонун ырдап, атам ырларын жакшы ырдайт. Эжем да ырдачу, бирок экөө тең үй бүлөлүү болуп анан алысак. Шоу бизнестен. Самат экөөбүз ырдап чыктык балдардан. Атадан өткөн турганда. Бир гана бир өкүнүчтүүсү эгерде атабыз тирүү болгондо балким чогуу ырдап калабы элек. Ошол же чогуу ырдабасак дагы биздин ырдаганыбызды көрүп калабы эле депчи. Бир гана ошону өкүнүчтүүсү ушул өкүнөм деги. Калган баары жакшы буюрса. Эң негизгиси атанын жолун улап атабыз да. Атанын атын өчүрбөй ушул колубуздан келишинче балалык милдетти аткарып. Буйруса. Ошондой. Жакшы. Бекборбиев Бекборовский да туурабы? Сөзү болгон Бекборбиев деген. Сону чыгармай. Да бир жолу ошол жерден Бекборбиев Бекборовский тереңин ачтык. Не деген хиттер? Белге кургана Кылгатымдай мурдана Көрүп калсам сени көчөдө Тектеп калам сага суктана Калам сага суктана Шибиремин сага болууга Келчи күнүм мага Келчи күнүм мага Келчи күнүм мага Келчи сен мага Келчи сүйүм мага Келчи сүйүм мага Келчи сүйүм мага Келчи сен гана Ушул жерде бастан кол чалып туралы. Кол чалып туралы. Азыр бардык биздин көрүүчүлөр силерге кол чабады. Ая көрдүңбү о байке кол чабады? Sen sözündeyim sen Görüp seni göçürüm Karıp kalam sağa suktana Tekep kalam sağa suktana Şibremin sana buluğa Gelçi gülüm bana Gelçi gülüm bana Gelçi gülüm bana Gelçi gülüm bana Gelçi zulüm bana Gelçi zulüm bana Gelçi zulüm bana Gelçi zulüm bana Gelçi sen bana Классно. Бекборбиев. Чоң рахмат. Бекборбиев деген. Да. Бекборбиев десең кыргызча айт. Тарасча айтканда? Беке рахмат. Сонун чыгармалар. Бекборбиев. Бекен калемини таандырларын бүт ырларын жакшы көрөм. Анан менде репертуарымда калып сүйлөсөм 4-5 ыр бар да. Элүү галекте ырлар бар. Буюрса Негизи жакшы чыгарам. Бекбекенин ырларын бирөө
подряд эле ырдаса пек байке дейли бир биз алып кетти. Чындыгында эле эми көп эле коноктор келип атат автокараоке. Анан каждый второй, третий жок дегенде бирден бек байкени ырдап берет да. Батаңызды беріңіз, біз аттаналы. Жол ұзақ. Менің көлігімде минип кет. Батқам, жорға дайын болды. Қақа? Үйге. Алайға. Сіздерге чоң рахмат биринчиден. Чыгармачылык ийгилик. Сизди да көптөн бери көрө элекмин. Абдан кубанычтамын көргөнүмө. Биздин өнөктөшүбүз Жорго таксиден. Аэропортко чейин бекер жол жүрүү. Кааласаңыз. Ооба. Народ? Сүйүнүп атат впервые деп. Кааласаңыз Тараска, Ошко каяка учсаңыз дагы аэропорт аркылуу барып жөн эле мындай эме аэропорт сагынып кетсеңиз жөн эле барып кататься кетсеңиз. Это там есть хижина дяди Тома. Вот. Мое любимое заведение. Хижина дяди Том ал аэропортко жетпей да кичине. Ошо жетпеген аралыктын акчасын кайра алуу. Само в 20-та останется, да? Верните депчи. Вот. Андан кийин Арно деген долбоор эми мындай акырына кармап берейин, сизге да берем, Талант мырза. Аэропортко бирок жанында жок. Мен ойлоп аткам, барышына барган, келишине мен келет окшойм дедим. Ошондой кылсаңыз болот. Алда барганда аясыз барган сен БМВ кетер. Кайра алмашып аласың да. Арно деген долбоорубуз бул видео куттуктоо жылдыздардын атынан. Уруксат болсо сиздерге карматайын. Бул куттуктоо так ким келди бизге силерге чейин? Асель Турдалиева эжекебизден. Асель эжекебиз сени бесплатно куттуктайт. Видео куттуктоо менен. Туулган күн болгондо да телефон аркылуу байланышып, здравствуйте, я Ая. С Тараза, давайте. Нет, Бишкектен. 4-го этажда. И Асель эжекебиз сени куттуктайт. Ал эми кийинки келген конокту сиздер куттуктайсыздар. Талант мырза, Ая сиздер. Анан бул дагы мен азыр Аяга бере берейин. Талант. Эми биз тамакка жакынбыз. Көз көрүнүп турат го. Ая жакшы тамак пишет. Азыр мына как раз мектептен баламды алып кетиш керек, уже время деп атат. Время я уже нервничаю. Бул Алия сода маркасы, биздин жакшы өнөктөшүбүз. Сиздер үчүн жумурткадан жазылган кесме, лапша, ишеп чын жүрөктөн. Бир момент болгондо балаңызга тамак жасап берип коюңуз. Хорошо. Ушундай эле кесме сизге да барып калды. Көзүңүз кычып атат го. Мага эмне өрөйт атат. Заведуйте молча называется. Кубанычтамын. Чоң рахмат. Эрмек мырза, силерге да ишиңиздерге ийгилик. Негизи автокараокенин жаңы чыгып атканда эле биринчи эле мага кызык болгон, бул кандай проект деп башынан аягына чейин көрдүм. Сиз негизи Азамат мырзасыз да. Рахмат. Эрмек мырза, үй бүлөлүк бакыт сизге, ишиңизге ийгилик. Мындан да чоң проекттердин үстүндө иштеп жүрөбүз. Кудай буйрса. Бизди эл менен ар дайым байланышта жүрө бериңиз, байланышта бизге көпүрө болуп жүрө бериңиз. Буйрса. Ошону айтып коеюн деп келдик, анан кеттик эми. Ой менен точно. Эми точно менен. Кана, Ая батаң берип койчу. На русском бата. Не умею бата даже делать. Пожелание. Ну я говорю, я не умею, я всегда говорю за нас. О, За наше счастье. умеешь, оказывается. Мир.